Жети көз айылындагы Чеке Чабар каналы Союз маалынан бери тазалана элек. Аны канал деп деле айтууга болбойт. Себеби толуп айдоо талалар менен теңелип калган. Суу кирген маалда ашып чыгып айдоо аянттарын каптап турчу. Азыркы тапта канал ичиндеги бактырактар толугу менен алынып жатат. Бул жумуштар аяктаса оор техника кирип ичи тазаланат. Ал аркылуу 2000 гектар айдоо жери суга суу менен камсыз болот. Канал тазалангандан кийин бияка экскаватор менен тазалоо иштери жүрөт. Бул жерде бул каналдан Кылдыйкы, Желедөө айылы, Багатыр айылдары, Липинка айылдары суу менен камсыз болот. Талтеректин айынан ушу талтеректер аябай тоскоолдук жаратып атат, ошон үчүн тазалоодобуз да. Былтыр ичиндеги бактырактарды тазалоо менен райондо 13 чакырым канал тазаланган. Быйыл 24 айылда жүргүзүлөт. Биз барган Ырдык каналынын бир нече гидро участоктарында толук оңдоо жумуштары болот. Айрым суу тундурмалары толугу менен кайра салынат. Эки отстойниктин ичиндеги цементтер бардыгы талкаланып чыгарылып, анан кайра опалубкалар коюлуп, беттери куюлуп, таманы куюлуп, капремонт иштери жүрөт да. Ошол быйылкы жумуш эрте башталды. Каналдардын иштерин тазалоо жумуштары мына 2 жума болуп калды. МК4 подпитывающий каналдардын узундугу 7 километр иштери бактарактардан да тазаланып атат. Суу чарба департаменти реформа жүргүзүп, аймактардагы суу чарба кызматкерлерин кыскарткан. Ансыз да жетишпей жаткан кызматкерлер быйыл кантет белгисиз. Мисалга Жетөгүз суу чарба башкармалыгынан эле 14 кызматкер кыскарууга дуушар болгон. Алар гидротехник адистер экен. Бу жерде 5 жумушчубуз бар болчу, бирөө кыскартылды, азыр 4-өбүз иштеп атабыз. Бирөө гидрометр болуп контордо отурат, калганыбыз мен бу жерде участкадамын. 2 техниким бар. Сезон убагында кишилерди албаса жетишпейбиз деген ойдобуз. Районго вегетация мезгилине камылга көрүү үчүн мамлекеттен 19 миллион сом бөлүнгөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 6 миллион сомго көп. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.